Сырдуу жана коркунучтуу дүйнөгө кош келиңиз. Бул жерде сиз чыныгы жашоодо болгон эң үрөй учураткан окуяларды угасыз. Акыркы күн башталды. Энфилд, полтергейсти, Лондондун эң коркунучтуу үйү. Жайгашкан жери Энфилд, Лондон, Улуу Британия. Окуя датасы 1977-1979 жылдар. 1977 жылдын 30 августу Лондондун Энфилд районундагы тынч көчөлөрдүн биринде кадимки эле 2 кабаттуу үйдө Ходсон үй бүлөсү жашачу. Жалгыз бой эне Пегги жана анын 4 баласы Маргарет, Жанет, Джон жана Билли. Ал түнү баары адаттагыдай эле болчу. Балдар бөлмөсүндө уктап жаткан. Бирок түн ортосунда Жанет чочуп койгондо анын керебети акырындан жылып бара жатты. «Эне, керебетим өзүнөн өзү жылды», деди ал апасына. Пегги аны жөн гана түш көрдү деп тынчтандырды. Бирок бир нече күндөн кийин бул жөн гана түш эместиги билинди. Алгач үйдө кичинекей, көңүл бурбай койсо боло тургандай нерселер болду. Эшиктер өзү жабылып, оюнчуктар башка жерге жылып калчу. Бирок бара-бара окуялар күчөдү. Дубалдардан такылдаган жана кагылган үндөр чыкчу. Эмеректер өзү кыймылдап, дубалга катуу урунчу. Түнү кире бериштен аялдын үнүнө окшош шыбыроо угулчу. Бирок эч ким көрүнчү эмес. Бир түнү кошуналардын бири үйгө келип, өз көзү менен шкаф дубалдан ажырап, бөлмөнүн ортосуна жылып кеткенин көрдү. Жанет болсо түн ичинде өзүн керебетинен көтөрүп, асманда илинип турганын сезген. Кийин ал өзүнөн өзү өзгөрө баштады. Үнү чоң кишиникинен чыккандай болуп, урушчаак сөздөрдү айта баштады. Окуяларды уккан Лондон полициясы үйгө келди. Бир полиция кызматкери чоң кресло өзүнөн өзү кыймылдаганын көрүп, бул тууралуу расмий протокол толтурду. Кийин үйгө парапсихологдор жана изилдөөчүлөр келип, 2 жыл бою окуяны изилдешти. Алар такылдаган үндөрдү үн жазгычка катташкан. Жанеттин үнү 30 жаштан ашкан эркек кишиникинен чыккандай угулганын жазып алышкан. Эмеректердин өзүнөн өзү кыймылдаганын сүрөткө жана видеого түшүрүшкөн. Жанет бир нече жолу өзүнүн денесин башка бирөө башкаргандай сезгенин айткан. Айрым учурда ал өзүн өлгөн адамдын атынан сүйлөп, үйдө анын руху бар экенин билдирген. Айтымында ал Билли деген карыя болгон. Мурда бул үйдө жашаган жана ушул жерде өлгөн экен. 1979 жылы окуялар акырындан токтоду. Бирок Ходсон үй бүлөсү ал үйдө эч качан толук тынч жашай алган эмес. Көптөр бул окуяны жомок дешет, бирок аны өз көзү менен көргөн полиция кызматкерлери, кошуналар жана журналисттер аны чыныгы деп айтышат. Бул окуя кийинчерээк The Conjuring 2 тасмасында көрсөтүлүп, дүйнөгө белгилүү болду.